мына эми каршы суроолорду мына талкуулап кетели. Бул жерде мен каршы суроолорго жооп берип атканда эсиңизде болсун, мен билбейм да алдын ала сиз бул адамга бизнес сунуш кылып атасызбы, же кошумча иштеп көр деп сунуш кылып атасызбы, же өзүң үчүн ал деп сунуш кылып атасызбы билбейм. Бирок мен айткан жоопторду сиз өзүңүз ошо бизнеске сунуш кылып атсаңыз ошого ылайык жагын алып аласыз. Кошумча иштөө сунуш кылып атсаңыз анда ошого ылайык жоопторду алып аласыз да. Мен экөөнү тең аралаштырып жооп бере берем. Анан анча мен сизди туура түшүнөм деген сөздөрдү кээ бир учурда мен өткөрө берем. Сиз негизинен бул сөздү айтканга аракет кылыңыз дайым. Анан тактоо моменттерди дагы кээ бир жерде өткөрө берем, өзгөчө аягында өткөрө баштайм да. Башында кошуп жооп берип турам. Демек, биздин биринчи каршы сурообуз мындай ишке тааныштар көп болуш керек да. Менин тааныштарым жок деген сөздөрдү айта турган болсо, эмне деп жооп берсек болот, э? Демек, бир суроо дейт экенбиз. Мен сизди туура түшүнөм. Мисалы үчүн, мен да башында ушинтип жаңы баштап атканда кичине кооптонгом, тааныштарым аз кантем депчи. Бир суроо, эгер тааныштарыңыз көп болсо, анда бул ишти чындап жасай белеңиз, же башка дагы себептер барбы сизде ойлондурган дегенде ошол адамдагы чыныгы каршы суроолор чыга баштайт экен да. Балким ал тааныштарында болбой аткандыр, мисалы үчүн эл эмне дейт, мындай бизнес иштесем деген ой козгошу мүмкүн. Колунан келбей калсачы деген ой козгошу мүмкүн. Бул бизнесте акча жок деген сөздү айтышы мүмкүн, мисалы үчүн ичинен. Бул жерде сүйлөш керек экен, мен кыла албайм деген ичинде жаткан башка чыныгы каршы суроолор же 2-3 каршы суроо чыгышы мүмкүн да. Бир гана эмес, көп нерсе ойлондурушу мүмкүн. Кээде жок, в принципе, тааныштарым көп болсо мен иштейт элем дейт. Анда сиз ошол тааныштарым жок деген суроого жооп бере баштайт экенсиз. Эгерде эл эмне дейт десе, мындан кийинки видеолорубуздун бөлүктөрүндө ушул каршы суроонун ар бирине жооп алып кетесиз, ошол каршы суроого жооп бересиз. Эгерде каршы суроолор аябай көп болсо анда эмне кыласыз? Анда сиз кайра ошол адамдын кызыгуусун ойготууга аракет кыласыз. Эгер өзгөчө көп каршы суроо болсо, демек ал адамда кызыгуу толук боло элек жана бул бизнестин ага кандай пайдасы бар экенин ошону көрө элек болот да. Ошондо ар кандай шылтоо суроолор чыга берет экен, чукуй берсеңиз чыга берет экен. Ал эми адам чындап кызыгып калган болсо, анда 1 же 2 гана каршы суроо болуш керек да, көп болбош керек. Анан чындап кызыгып аткан адам каршы суроолорду башкача берет, алчы. Мен тааныштарым аз болсо кыла аламбы, кыла албаймбы деген. Какой-то мере бир аз күмөн саноо гана болот да, колуман келбей деген, мен кыла аламбы деген гана болот да. Ал эми чындап кызыкпай аткан адам болсо, ал ар кандай шылтоого окшогон каршы суроолорду айта баштайт. Сиз иштеп жүрүп муну айырмалап билип каласыз өзү. Эми мында мен тааныштарым жок деген суроого кантип жооп берсек болот экен, мен сизди туура түшүнөм, мен ага кызыккам, бирок кимди чакырам деп ойлонгом башында. Анан мен чакыргандар кызыкпай койсочу деп күмөн санагам. Кийин иштеш боюнча сабактарын бир-эки көрчү десе, видеолорун көрүп чыктым. Көрсө статистика боюнча 7 жашар баланын 100дөн ашык таанышы болот экен. 20 жашар адамдын 700дөн ашык таанышы болот экен. Мисалы туугандарын эстеп ушулардын баарын эсептеп чыксак, өзү 100дөн ашык болуп кетет экен. Ушу туугандарыбыз, анан туугандары өзү эле ушунча болуп кетет экен да. Бул боюнча атайын сабакта биздин тааныштарыбыздын тизмесин жазууга үйрөтөт. Анан кимдир бирөө албетте кызыгат, кимдир бирөө кызыкпайт. Анан терилип отуруп көп эле адам же кардар болуп калат да. Кимдир бирөө болсо заказ алып иштей баштайт. Кимдир бирөө мына өзүм үчүн алам деп жазат дагы, өзүм үчүн жазылгандар башында алып көрө баштайт. Анан продукциясы жаккандан кийин алар да заказ алып иштеп калган учурлар көп эле баштайт. Себеби жаккан продукцияны ким айткысы келбейт, айтып мактай баштайт экенбиз, анан бизде кардарлар көбөй баштайт экен. Кокус тааныштарым кызыкпай калсачы деп кооптонсоңуз, анда азыр интернет бар. Интернет аркылуу миңдеген адамдарга дружба жөнөтүп, сунуш кылып отуруп, группа түзүп алса болот. Мисалы үчүн биздин наставниктер Мирлан Батырханов бир убакта Бишкекте көп жыл жашап, анан келип бул бизнести баштаган. Ошол адамдын тааныштары бул жерде аз эле болгон экен да. Классташтарымдын көбүн унутуп койгом, көбүн кантип чыгышты да билген эмесмин, жазган бирок каяктан табышын билген эмесмин дейт да. Ал ага карабастан мына бизнесте чоң ийгиликтерге жетип отурат. Эмесе ал убакта интернет мынчалык өнүккөн эмес. Ал көчөдө анкета жүргүзүп, маршруткада таанышып, көчөдө адамдар менен таанышып, паркка чыгып таанышып, каерде адамдар көп болсо ошол жерде таанышып, ушул бизнеске чакырчу экен да. Азыр болсо сиз аны жасабай эле мына интернет аркылуу группа түзүп, 50 000 айлыкка чыгуу боюнча сабактарды өтүп атат бизгечи, ошол боюнча жардам берет. Сиз ошол видеолорду көрүп интернет аркылуу деле куруп алсаңыз болот, эгерде сиз тааныштарым аз десеңиз, же тааныштарга сунуш кылгандан уялам десеңиз да. Сиз могу видеолорду көрүп чыгыңыз, мен сизге ушул видеолорду таштап коем. Бир сыра таанышып чыгасыз, кантип интернет аркылуу иштесе болорун көрүп чыгыңыз. Анан ойлонуп көрөсүз. Анан кийин суроолоруңуз болсо, ошондон кийин сүйлөшөбүз деп туруп видеолорду жөнөтө баштайсыз. Келсе, WhatsApp'тан номерин жазып туруп жөнөтө баштайсыз. Кийинки каршы суроо. Мен Oriflame, Avon, Mary Kay жана башка компанияларды айтышы мүмкүн, алам. Фабрикти мен мактай албайм, билбейм, колдонуп көргөн эмесмин деп айтышы мүмкүн, Бул жерде жашыруун суроо. Мага чындап фабрикти кызыктырып көрчү, эмнеси бар, мен мактай ала турган, мен колдонбогон үчүн айта албайм деген жашыруун суроо жатышы мүмкүн да. Ошол суроого да жооп берип кетсеңиз болот экен. Туура түшүнөм, сиз көптөн бери колдонгон үчүн, мисалы үчүн ошол фирманы айтасыз, колдонгон үчүн ошол фирманын продукцияларын жакшы билесиз, ага көбүрөөк ишенесиз. Менин тааныштарым бар, аябай макташат деп ошол фирмага комплимент айтсаңыз, жана анын вкусуна, табитине комплимент айтып коюшуңуз керек экен. Мисалы үчүн LR болсо, LR'да менде анча-мынча 1-2 таанышым бар, колдонушат, жакшы деп, шампуньдарын макташат деп, ошого жараша, ситуацияга жараша айтат экенсиз. Анан ошол фирманын атын айтып, мисалы үчүн Oriflame'ден эмнелерди колдоносуз деп сурайт экенбиз. Шампунь жана башкаларды айтышы мүмкүн.
Айткандан кийин сизге бир суроо берсем болобу? Сиз казанды эмне менен агартасыз? Идишти эмне менен жууйсуз деп бир эки ушундай суроолорду бере баштайт экенсиз. Фабриктин кийим, колготки, нижний бельесин көрдүңүз беле деп анан ошол темага бурат экенсиз да. Демек ошол фирмада жок, ассортиментке көңүлдү бурат экенсиз. Көпчүлүк фирмаларда мисалы үчүн кийимгече жок, колготки жок, чач боек эки фирмада бар, бирок кымбат баада да, фабриктикинче эмес экен. Казан аяк агартуучулар МВден башка бардыгында тең жок экен, идиш жуугуч, уборка кылгыч, ванна тазалагыч, ошол каражаттар, кир жуугуч порошоктор булардын баары тең жок экен. Ошого багыттап суроо берсеңиз болот. Ал эми эгерде МВ компаниясы болсо, анда сиз башка суроо бересиз. Мындан кийин азыр жообун да көрүп кетесиз. Эми башка компанияда жок продукциялар, ушуларды айтат экенбиз, Анан фабриктин продукцияларын элдер жакшы көрүп алары жөнүндө айтыңыз. Ошондо адам кызыгып, эмне деп бир эки окуя айтып берсеңиз, ал кызыга баштайт. Эгерде мисалы үчүн МВ же Oriflame болсо, же каалаган башка продукциясы кымбат компания болсо, мисалы үчүн Сибирский здоровьеде косметика кымбат да. Эгер ал Сибирский здоровьеде косметика менен да иштеп турса, анда ушул суроодо берсеңиз болот экен да. Mary Kay да дагы кымбат, LR да кымбат, Unity Ciel парфюм деген компаниялар бар. Алардын продукциясы өтө эле кымбат салыштырмалуучу. Ошолорго сиз мындай суроо берсеңиз болот экен. Бир суроо берсем болобу? Эгер МВден же Mary Kay же LR же Ciel парфюмду коет экенсиз, ушул компанияны продукциялары ушул эле сапатта, ушул эле граммы менен азыркыдан 2, 3, 4 эсе арзан болсо, анда ал компания менен иштешүү кыйла жеңил болмок беле сизге деп сурайт экенбиз. Кардарларды табуу жеңил болмок беле сизге? Адамдарга бизнес курууга жардам берүү жеңил болмок беле сиз үчүн деп сурайт экенбиз. Сураганда көпчүлүк учурда ар кандай ойлорду айтышат, пикирлерди айтышат. Мындагы бир вариант айтсаңыз болот. Жооп бергенден кийин сиз мындай жооп берсеңиз болот экен, дагы суроо берсеңиз болот экен. Эгер бир ай күтпөстөн 3-4 күндө эле келип калса заказыңыз, андан да жеңил болмок беле дейкенсиз. Мисалы үчүн МВде товар өтө кеч келет. Mary Kayде да билишимче өтө кеч келет. LRда кеч келет, Ciel парфюмдө кеч келет да. Үйүнчүдө эрте эле келет. Сибирский здоровьеде тез эле келет. Мына ушул азыркы мен санап кеткен компанияларга сиз ушул суроодо кошумча берсеңиз болот экен да. Анан кийин да, конечно, жеңил болмок эле десе, анан кийин сиз айтат экенсиз. Ушудан кийин каталогду фабрикти көрсөтүп, бир сыйра тааныштырып чыгыңыз. Андан кийин фабриктин продукциясы эмне үчүн арзан экендигин түшүндүрүп бериңиз. Бул боюнча фабрикт эмнеге арзан деген каршы суроо бар. Ошол суроого жооп беришти. Мен кардарлардын суроолоруна жооп берүү деген видеобузда ошол жерде айтып кеткенбиз. Ошол каршы суроого жооп беришти үйрөнүп алып, ошого жараша түшүндүрүп берет экенсиз. Андан кийин ушудан кийин мына айткандан кийин, сурооңузга жооп бергенден кийин, мына фабриктин продукциялары дал ошондой 2 эсе, 3 эсе арзан. Фабрикте бир жумада товар 2 жолу келип турат. Бир ай күтмөй жок деп айтат экенсиз. Андан кийин товардын баары рубльда эмес, сомдо жазылган. Сизге иштешке оңой болот. Ушул вариантты да бир көрбөйсүзбү деп сунуштап атканбыз да. Анан прониктерден алдын ала алып койсоңуз болот. Ушундай адамдарга белек кылсаңыз болот, же сатсаңыз болот, проба кылып көрүү үчүн. Алар проба кылып көргөндөн кийин же кардар боло баштайт, же заказ алып иштей баштайт, же группа түзө баштайт экен да. Сизге зато жакшы бир аз болсо да тажрыйбасы бар адам сизге бизнесиңизге кошулуп калганы шанс болот экен.